видимо, наша девочка, которую провожают замуж. Социалдык түйүндөрдө кафе ресторандарда дүркүрөтө той берип жаткан видеолор тарап жатат. Буга байланыштуу республикалык штаб өзгөчө кырдаал жана карантин режими алына электерин эскертет. Шаардык мэрияларга рейдтерди өткөрүүнү күчөтүү тапшырмасы берилди. Бул иштер Бишкекте активдүү жүрүүдө. Санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактоо боюнча, особенно могул акыркы мезгилде пайда болуп аткан той аш өткөрүү маселелери боюнча дагы ишемби, жекшемби күндөрү шаарда, региондордо ошол маселелерди катуулап күчөтүп карагыла деп. Эл чогултуп той аштарды өткөрүү аймактарда дагы орун алууда. Премьердин айтымында региондордо иш мурдагыдай күчөтүлгөн тартипте жүрбөй калды. Бул болсо илдеттин кайрадан жайылышына алып келерин айткан өкмөт башчы жумушту колго албаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө чара көрүлөрүн эскертти. Мен акыркы мезгилде карап турсам, региондордо бир топ мындай бошоңдотуп жибердиңер жумушту. Кайсы бир жерлерде ошондой бошоңдоп кеткен жумуш болсо колго алгылагын кайра. Бир жерде могул маселелер кайра күчөп, кайра чечилбей дагы маселе чыга турган болсо, анда чара колдономун айтып коет. Өкмөт башчы үймө-үй кыдырып ооруп жаткандарды аныктоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүү тапшырмасын берди. Анткени дагы деле илдеттин кесепетинен каза болгон учурлар катталууда. Өлүмдү токтотуунун үстүнөн иштешибиз керек. Бардык региондогулар оор, өтө оор акыбалдагы оорулардын акыбалын жакшылап карап, ар бирине индивидуалдуу түрдө дарылоо же болбосо ошолорду кароо боюнча жакшылап ишти контролго алыш керек. Штабтын жыйынынын соңунда тармактык мамлекеттик органдарга чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанга кирүү тартибин өзгөртүү маселелерин иштеп чыгуу, ошондой эле медициналык багыттагы объекттердин курулуш иштерин тездетүү тапшырмасы берилди. Автандил Бактыбеков, СТВ. Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 155 кишиден лабораториялык жол менен аныкталды. Вирус аныкталгандардын 40 Бишкекте катталды. Ош шаарында 11, Чүй облусунда 13, Ош облусунда 14, Таласта 6, Нарында 11, Ысык-Көлдө 24, Жалал Абадта 24, Баткен облусунда 12 кишиден вирус табылды. Бир күндө COVID-19 вирусу Бишкек шаарында жана Баткен облусунда 2 кишинин өмүрүн алды. Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери каза болгондор 1,5 миңге жетти. Расмий маалымат боюнча вирусту жалпы 42 миңден ашык киши жугузуп алып, анын 34 миңден ашыгы айыкты. Мисалы акыркы жуманы ала турган болсок, акыркы жуманы 3 август, 9 августка чейин эгер башка өткөн жумага караганда 21% болсо, 10 августтан 16 августка чейин 40%га чейин азайды. Бул жерде биз ПЦР тест алганда бул жумага карап туруп, эң көп ПЦР тест положительный, подтвержденный бул 6 июльдан 12 июльга чейин 23,1% ошол тапшыргандардын ичинен чыккан боло турган болсо, 10 август, 16 августта биз 4,9га чейин азаюу байкалууда. Куткаруучулар Чоң Чүй каналына чөгүп кеткен 5 жашар наристенин сөөгүн табышты. Маалыматка ылайык 2015 жылы туулган бала ушул жылдын 10 августунда Чоң Чүй каналына чөгүп кеткен. Окуя Бишкек шаарындагы Патрис Лумумба көчөсүндө орун алган. Издөө иштерине жалпысынан 21 куткаруучу тартылып, баланын сөөгүн милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. 15 августта Аламүдүн дарыясына 26 жаштагы кыз агып кеткен. Ошондон бери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тынымсыз издөө иштерин жүргүзүп келет. Экинчи группа Аламүдүн району 26. Учурда Аламүдүн дарыясы топтолгон жайда куткаруучулар 3 топко бөлүнүп иш алып барууда. Бири кайык менен суунун терең жеринде издөө иштерин жүргүзсө, башкасы жээктерин карап жатышат. Суучулдардын айтымында аталган жайдын алды бүт саз балыр болгондуктан иш кыйла татаалдашууда. Азыркы маалда ушул только сууларга көлмөлөргө эле гана чүйгө балабастар уруксат, анткени деген ошол жерлерде гана адамдын сөөгү болот деген негизде гана. Анткени шаар сууга деген биз түшө албайбыз. Анткени ал жакта деген шаар суу биздин дагы ден соолугубузга көбүрөөк зыян келип калышы мүмкүн. Биз эртең мененки саат 6-тан баштап кечки саат 18:00-ге чейинки убакытка чейин издеп атабыз.
Жоголгон кыз 12 Каменов эс алуучу жайынан агып кеткен. Суунун агымы шар болгондуктан жанындагылар куткарып кала алган эмес. Күбөлөр кыздын денесин акыркы жолу окуя болгон жерден 1-2 чакырым алыстыкта көрүшкөн. Ал эми учурда ал кыздын жакындары дагы эле суунун жээгинде табылып калар бекен деген үмүт менен жүрүшөт. Бардык болуп 40 куткаруучу суучулары баш болуп, ушул теплый ключиден головной водозаборго чейин 20 чакырымдан ашык жерди издөө иштерин жүргүзүп жатат. Издөө иштеринде ушундай ар бир чоң таштарындан түйүндө түйүнөн кароо, ошондой эле эгерде мындай ылайык таштырган жер болсо суучуларды сууга түшүрүү жумуштары жүрүп жатат. Жумуштун өтө оор болгон себеби бул Аламиндин суусунун тоо суусу болгондугу, ылдамдыгынын чоңдугу, ошондой эле суунун көлөмүнүн бүгүн 25 кубка чейин көтөрүлүп жаткандагысы болуп атат. Сөөктү издөөгө ÖKMдин 40 куткаруучусу тартылган, деген менен алар үчүн деле бул сыяктуу агымы шар сууларда иш алып баруу кыйла кооптуу. Андыктан ар бир жаран өз өмүрүнө өзү жоопкерчиликтүү болуп, эс алуучу жайларда этият болгону оң. Жалпысы 399 көлмө, сугат канал, ушундай эс алуу жайлар 399-ту биз сууга чыгып атканын көргөнбүз да. Анын ичинен биз 19 гана жерди сууга түшүүгө ылайыктуу деп тапканбыз. Бул 16 бассейн, 3 көлмө. Бирок тилекке каршы ар кайсы жака сууга түшүп, анан ушундай чөгүп кетип атат. Негизи эле жалпы эле жарандарга кайрыларым. Бардык сууга түшүүдө суу коопсуздугун сактоо керек. Жөнөкөй гана эрежелер. Эгерде ал көлмө эч ким изилдеп көрбөсө, түйүндө балыры барбы, тереңдиги кандай, ташы кандай, кандай бактар бар, ошону билбесе сууга түшүүгө тыюу салынат. Ошондой эле шар аккан сууларга сууга түшүүгө тыюу салынат. Акыркы 7 айдын ичинде Чүй облусунда сууга чөккөндөрдүн саны 14кө жеткен. Бул былтыркыга салыштырмалуу 24кө аз. Буга карантинде элдин эч жакка чыкпаганы себеп. Ошентсе да акыркы 2 жумада эле 3 киши суудан ажал тапты. Жапара Дөт Казы кызы Күмүшбек, Коттубеков, СТВ. Жер ülkeniндеги алтын ылгоочу фабрика жакынкы айларда ишке берилет. Бүгүнкү күндө Альянс Алтын компаниясынын көзөмөлү алдында подрядчы компаниялар ишти сапаттуу кылып бүткөрүүнүн аракетинде. Азыр фабриканын ичиндеги жабдууларды орнотуу, аппараттарды бири-бирине туташтыруу, кошуу жана башка шеф-монтаждык жумуштар кызуу жүрүүдө. Учурда фабриканын ичинде 25ке жакын адис жана 75 жумушчу иштеп жатат. Жумушчулардын 70% табастыктар. Компаниянын жетекчилиги кырдаалды эске алып, санитардык талаптардын сакталуусун башкы орунга койгон. Биз карантинге жабылганбыз. Мына Кудай кааласа 8 августтан баштап ачылдык. Жумуштар жүрүп атат, прогресс болуп атат. Могу санитардык нормалардын баары сакталып атат. График түзүлгөн күнүгө рабочийлер, ИТР состав бүт баары медосмотрдан өтүп, температураны текшерип атышат, өпкөнү текшерип атышат. Күнүгө ушул процедура күнүгө өтүп турат. Бардыгы маскачан, каска, очки, эми средства индивидуальной защиты бүт баары колдонулуп атат, нормалардын баары сакталып атат. Учурда алтынды өндүрүү процессин жөнгө сала турган автоматташтырылган заманбап аппараттарды орнотуу иши кызуу жүрүүдө. Адистер тарабынан руданы майдабай турган тегирмендер орнотулууда. Тегирмендер дүйнөлүк маркадагы Финляндиянын Autotech компаниясынан келген. Азыр 2 мельница бүткөн, футировкасы бүт баары чогулган. Бир эле мельница калды эле, ошонун центровкасын жасашат. Анан кийин футировка кылышат. Бул мельницада даяр болуп калат дагы. Анан жанагы пусканаладочный работалар башталат. Алтын өндүрүүдө экологиялык коопсуздук маанилүү. Бул боюнча Альянс Алтын компаниясынын адистери иш алып барып, экологияга зыяны тийбей турган сапаттуу аппараттарды коюшууда. Бул акыркы үлгүдөгү фильтр аппараты Италиянын DM Filtration компаниясынан келип жабдылды. Четелдик аппарат алтын өндүрүүдөн калган калдыкты чыпкалап, суудан бөлүп алат. Учурда Италиядан келген инженерлердин тобу фильтр аппараттарынын орнотулушу боюнча көзөмөл кылып, текшерип жүрүшөт. Бул фильтр аппараты Италиядан келди. Азыр мында бардык орнотулуп бүттү. Биз көзөмөл кылып, аппараттын кошулган жерлерин текшерип жүрөбүз. Акыркы үлгүдөгү фильтр аппараты алтын өндүрүүдөн кийинки калдыктарды иштетет. Тагыраагы чыпкалап, суудан калдыкты бөлүп салат. Суу төгүлбөй кайра колдонула берет. Ал эми мындан бөлүнгөн майда кургак зат
калдыктарды сактоочу жайга төгүлөт. Экологиялык коопсуздукту камсыздоодо бул аппараттын ролу чоң. Мындай аппараттарды ири геништетүүчү дүйнөлүк компаниялар колдонот. Бул фабрикага 3 аппарат бардык жабдуулар менен келип орнотулуп бүттү. Биз көзөмөлдү жүргүзүп, жумушчуларга үйрөтүп жатабыз. Кенди сапаттуу иштетүү үчүн келген дүйнөлүк компаниялардын аппараттары менен жергиликтүү жумушчулар да иштейт. Азыр фабрикада жумушчулар сырттан келген адистерден автоматташтырылган аппаратты туура башкарууну үйрөнүп жатышат. Алардын бири Айбек Конокбаев. 1 жылдан бери иштеп, компания тарабынан атайын практикалык окутуудан өтүп келген. Талас айылын тургуну болом. Бул жерде эмгектенип жатканыма 1 жылдай болду. Мен ушул Италиядан келген DM Filtration компаниясынын фильтр прессте иштеп эмгектенем. Бул заманбап эң акыркы технология менен жабдылган технологиялар, баары автоматизация менен камтылган. Ошолорду кандай иштетиш керек? Италиядан келген специалисттер бизге үйрөтүп жатышат. Келечекте өзүбүз иштетип кеткенге. Бүгүнкү күнгө карата алтын өндүрүүчү фабрикадагы курулуштардын дээрлик 97% бүтүп калды. Жакынкы күндөрдөн бери Тошуба, Эсал, Аутотек жана башка дүйнөлүк компаниялардын кен тармагындагы адистери келип, жабдуулардын тетиктери туура чогулгандыгына көзөмөл кылышууда. 1 айга жакын убакытта адистер жумушчуларды аппараттар менен иштегенди үйрөтүшүп, фабриканын толук кандуу иштөөсүн камсыздашат. Бүгүнкү күндө ушу акыркы финалдык шеф-монтаждык жумуштар жүрүп жатат. Бул жумуштарга Италия өлкөсүнөн, Диема компаниясынан, Финляндия өлкөсүнөн жана Казакстандан специалисттер келип, жыйынтыктоочу жумуштар жүрүп жатат. Жакын арада 1,5-2 айдын аралыгында жогорку сапатта бүтүрүп жумуштарды фабрикабызды ишке бергенге дайындалып жатабыз. Бардык жумуштарды аяктаганда мамлекеттик комиссия келип, мамлекет тарабынан текшерүүлөр жүргүзүлүп, андан соң биздин фабрика ишке берилет. 2 апталык карантинден бери мындагы жумуштар кызуу башталды. Адистер жана жумушчулар фабриканы толук куруп, ички жабдууларын орнотуп бүткөрүүнүн аракетинде. Инженерлердин айтымында, алтын өндүрүүчү фабриканын ишке кириши күз айларына мерчемделген. Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Тавас району. Кыргызстандагы жогорку жана орто окуу жайларда жаңы окуу жылы аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен онлайн форматта башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Окуу процесси Zoom, Google Classroom, Moodle, Academic Affairs маалыматтык системалары, ошондой эле WhatsApp, Skype электрондук почтанын, өздүк электрондук китепканаларынын ресурстарын, Кирлибнет электрондук китепканасынын ресурстарын колдонуу менен уюштурулат. Азыркы учурда жорж жана колледждердин окутуучулары үчүн методикалык жана техникалык колдоо мүмкүнчүлүгү түзүлүүдө. 9 күндөн бери Беларусьта өтүп жаткан нааразычылык акциясы басаңдачууда эмес. Апта башталары менен бир топ ишкананын жамааттары митингге чыгып жатышат. Республикадагы бир топ ишкананын жамааты иш таштап нааразычылык акциясына чыккандарды колдоодо. Эл митингчилердин кармалып, камалып жатканына жана президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп жатышканын басылмалар жазууда. Кечээ 17 августта көчөгө атайын техника чыгарган бир нече заводдун кызматкерлери гана эмес, мамлекеттик телеканалдардын журналисттери дагы чыгышты. Бел телерадио компания, ОНТ, СТВ каналдарынын кызматкерлери азыркыдай шартта иштебей турганын айтып жатат. Ошондой эле мамлекеттик филармониянын алдына музыканттар менен аткаруучулар чыгып, митингчилерди колдоп өз өнөрлөрүн тартуулашты. Нааразычылыгын билдирүү жагынан медиктер дагы четте калган жок. Саламаттык сактоо министрлигинин алдына жүздөгөн ак халатчан чыгып, изолятордо кармалып турган митингчилерге кирип жардам көрсөтүүнү талап кылууда. Эске салсак, Беларуста 9 август күнү өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл митингге чыгып, ал массалык акцияга айланган. Нааразычылык акциясына чыккандар менен укук коргоо органдарынын ортосунда кагылышуу болуп, эки тараптан бир нече адам жабыр тарткан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өкмөттөрдү коронавирус пандемиясынан улам карантин киргизбөөгө үндөдү. Мындай билдирүүнү уюмдун башкы эпидемиологу Мария Ван Керкхове жасады. Ал COVID-19дун экинчи жана кийинки толкундарында карантиндин кереги жоктугун жарыялады. Себеби карантиндин саламаттык жагындагы пайдасынан экономикалык кесепеттери ашып түшөт. Пандемиянын кийинки толкундарында адамдар бет кап тагынып жана социалдык аралыкты сактаса жетиштүү болоору айтылды.
Япониянын Хамаматсу шаарында өлкө боюнча абанын эң жогорку температурасы катталды. Шаарда абанын температурасы 41,1 градуска жеткен. Бул тууралуу Киото агенттиги билдирди. Ал эми өлкөдөгү мурунку рекорд 2018-жылдын 23-июлунда Кумагая шаарында 41 градус болуп катталган болчу. Учурда Япониянын борбору Токиодо абанын температурасы плюс 35 градустун тегерегинде. Япония бийлиги калкты ушундай ысыкта себепсиз үйдөн чыкпоого үндөйт. АКШнын Калифорния штатынын Лодай шаарында полициянын офицери арабасы жолго такалып калган майып кишини куткарды. Видео YouTube каналга жайгаштырылган. Кадрдан полиция кызматкери машинасынан чыгып арабада отурган кишиге чуркап барганын көрүүгө болот. Ал адамды арабадан көтөрүп чыгууга аракет кылган, бирок экөө тең асфальтка жыгылып түшкөн. Андан 1 секундтан кийин эле поезд катуу ылдамдык менен өтүп кеткен. Аман калган 60 жаштагы киши бутунан жаракат алып ооруканага жаткырылганы айтылды. Жаштар иши дене тарбия жана спорт агенттиги бул тармак тууралуу жазган бир нече журналистке сыйлык тапшырды. Спорт агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов спорттук иш-чараларды чагылдырууда медиа өкүлдөрүнүн кесипкөйлүгүн белгилеп, калк арасында дени сак жашоо образын пропагандалаганы үчүн ыраазычылык билдирген. Дене тарбия жана спорттун мыктысы төш белгиси 7 кишиге, ал эми ардак грамота 3 журналистке ыйгарылган. Ушул кылган эмгегибиздин үзүрү болуп, ушул ардак грамоталарга, сыйлыктарга татыдык. Жалпысынан айта кетсек, негизи бул сыйлыкка ээ болгондор бул көп жылдан бери, ушул 10 жылдан ашык ушул жаатта эмгектенип, ушул спорттун, кыргыз спортун өнүктүрүүгө, аны пропагандалоого өзүнүн салымын кошуп келе жаткан кесиптештерим болду. Алардын катарына мен да кошулдум. Абдан кубанычтамын, ыраазычылыгымды билдирем жана албетте мен СТВ телеканалына дагы мен ыраазычылыгымды билдире кетем. Биздин саясий кеңеш мүчөлөрү сөйлөдү. Ордо партиясы түптөлүп жатканда Кыргызстанда 200дөн ашуун саясий партиялары бар эле. Мындай жагдай бөлүп жарып башкаруу принциптери менен коомду калчаганга оңой деп белгиледи Ордо партиясынын негиздөөчүсү жана төрагасы Мирбек Мияров. Жаңы партия бөлүнгөн коомду бириктирип туруп, бардык прогрессивдүү күчтөрдүн ортосу болуп берет. Ошондуктан бул партиянын аталышына эң негизги себеп болгон. Биз эми жакшы маанайда болуп турабыз. Анткени 2019-жылы 17 апрелде биз өзүбүздүн ушу партиябызды топтодон өткөргөнбүз. Бүгүнкү дагы ушундай 17 август жакшы күндөрдүн бири болуп жатат. Анткени кезексиз съездибизди өткөрдүк. Өзүбүздүн делегаттарыбыз менен, колдоосу менен кандидаттарыбызды бекитип алдык. Борбордук шайлоо комиссиясынын каттоосунан өтсөк, биздин дагы Кудай буюрса шайлоого аттанып чыгабыз. Партияда өзүнүн атын булгаган адамдар жок. Ал нерсеге өзгөчө көңүл бурулат. Мирбек Мияровдун айтымында эски саясатчылардан кошулуу боюнча көптөгөн сунуштар болгон. Бирок андай сунуштар четке кагылган. Себеби Ордо партиясы өзүнүн тарыхын ак барактан баштагысы келет. Акчага барсаңыздар, акчага барыңыздар. Бирок небереңиздердин келечегин унутпаңыздар. Алар да эртең бир күн мигрант болот. Менин да балам мигрант болот. Сиздин да балаңыз мигрант болот. Ушуну ойлойлу. Ошол үчүн Ордо Жакында эле Ордо саясий партиясына Кыргызстан жаштар партиясы кошулган. Бул кадам кокустуктан болгон жок дейт анын лидери Рустам Юсупов. Анткени Ордо саясий партиясы менен алардын максаттары, принциптери дал келет. Бул люстрация жана коррупция менен күрөшүү. Мына 29 жылдан бери биздин чек арабыз аныкталган жок. Баткен эли өзүнүн көкүрөгү менен чек араны тосуп атат. Ордо партиясынын тизмесинде Иса Өмөркулов бар. Ал ордочулардын суроосу боюнча өзүнүн хит болгон ырын тартуулады.